лазер бар, Ташкент ашы бар, өзгөн күрүчтөн бар. Андан тышкары козу грилибиз бар, доставкаларыбыз деле бар. Ошол эле время 24 саат иштейбиз. Келип кеңири тууган уруңуз менен, дос жарыңыз менен отуруп кетсеңиздер болот. Экинчи этажыбызда 22 кабинабыз бар дегендей. Бизде кимдеки тууган күн өткөзсө, чайханаттан бесплатный тур подарка кылып беребиз. Assalamu alaikum, урматтуу тез кабардын көрүүчүлөрү, амансыздарбы? Кутмандуу күнүңүздөр менен, урматтуу бир туугандар, саламатсыздарбы? Бүгүн биз Москва шаарындагы Люблино метросуна келдик. Баарыңыздар билесиздер, урматтуу мекендештер. Биз башта келип ушул Бишкек Сити деген чайхананы жардамалап силерге чагылдырып көргөзгөнбүз. Буюрса бул көптөн бери иштебей, бул жактагы банясы күйүп кетип, азыр ишке түшүп, буюрса Кара кыз деп чайхана ачышты. Европейский стилге өтүп, дагы да жакшы жаңылыктар менен, жакшы кабарлар менен бөлүшөбүз. Ички ауралары боюнча, тамактары боюнча. Мурдагыдай эле урматтуу мекендештер, таксиз бир туугандар, чай бекер болот келсеңиздер. Анда биз менен чогуу болуңуздар, биз силерге толук маалыматты көргөзүп беребиз. Биздин каналга катталып болсо, катталып, лайк басып, жакшы сөздөрдү жазып коюңуздар. Эжеке, саламатсызбы, кандайсыз? Жакшы, шүгүр, өзүңүздөр. Жакшы, Алла. Кош келипсиздер Кош келдик. Мекендештер менен амандашып, бул жер боюнча маалымат берели. Ассаламу алейкум, жалпы Москва шаарында эмгектенип жаткан туугандар, ошондой эле биздин сүйүктүү гостилерибиз. Өзүңүздөр билгендей, көпчүлүккө белгилүү, чайханабыздын жанындагы кокустук болуп баня күйүп кетип, биздин да чайханага бир аз от өткөндөн 2 айга жабылып, азыркы учурда ачылдык. Ошол үчүн жалпы өзүбүздүн мекендештерге, ошо Москвада иштеп жаткан мекендештер үчүн кайрадан ачылганыбызды эскертип, сиздерди чакырдык десек болот. Анда эмесе ичкериге жүрүңүздөр. Охо, ич аябай сонунга. Саламатсыздарбы? Кандайсыздар? Кош келдик. Эжеке, ушул эмне өзгөрүүлөр болду, ошол боюнча элдерге маалымат берсек. Өзгөрүүлөргө келсек, бизде мурдагыдай эле, как обычно, тамактарыбыз чыгып жатат, доставкаларыбыз деле бар. Ошол эле время 24 саат иштейбиз. Келип кеңири тууган уруңуз менен, дос жарыңыз менен отуруп кетсеңиздер болот. Экинчи этажыбызда 22 кабинабыз бар дегендей. Андан тышкары бизде өзгөрүү азыркы учурда Ташкент ашы чыгып жатат. Ташкент 5 казан ашы чыгып жатат. Эртең мененки 9-дан обедтеги 3кө чейин чыгып жатат. Келип кеңири тамактанып кетсеңиздер болот. Мурдакыдай эле ошол такси байкелер үчүн чай бесплатно. Келип кеңири тамактанып кетиңиздер. Андан тышкары бул чайхана кичине жабылып канча, бир айча жабылдыбы? 2 ай жабылды. 2 ай жабылып, уже көбүйбөй калды да уже. Ооба, ошол. Иштей баштаганына канча күн болуп калды азыр? 1 жума болуп калды. 1 жума болуп калды. Ооба, 1 жума болуп калды ачылганыбызга. Болду, эми заказдарды кабыл ала бересиздер. Тамак доставкалар бар. Москва боюнча же ушул эле Люблино метрода эле? Доставкаларыбыз метро Люблино, Текстильщик, Кузьминки, Марино, Печатники, ушул өзүбүздүн 6-7 километрге чейин доставкалар кылып беребиз. Если көбүрөөк козу гриль или чоңураак заказ беришсе, 15 километрге чейин алып барып беребиз. Аябай жакшы экен да. Пловдор ак күрүчтөн, кызыл күрүчтөнбү? Ооба, пловдор. Ташкент күрүчтөн дедиңизби? Ташкентский плов 5 казан ашы, бул порсуй аш, өтө сонун. Бул эртең мененки 9-дан обедке чейин 3кө чейин болот, азыр айтып өткөндөй. Ал эми бизде заказный аш бул башка. Заказный аштын бизде түрү көп. Лазер бар, Ташкент ашы бар, өзгөн күрүчтөн бар. Андан тышкары козу грилибиз бар. Мурдагы келгениңизде айтып өткөндөй, козу гриль бизде 5 килограммдан башталат болчу. Азыркы учурда кайсы убакта келип заказ берсе болот, килограммдап и порциялап сатып жатабыз. Аябай сонун, жакшы жаңылык экен. Анан дагы кайсыл тамактар кирилди? Азыркы биз ошол атыбызды да мурда Бишкек Сити болчу, азыркы учурда ошо бир аз европейский стилге өтүп, кара кызга өзгөрттүк. Эми Кудайым буйрса, алдына дагы башка тамактар кошулат европейский. Жок, мына кара кыз чайханасы болуп калабы? Ооба, кара кыз. Башкача угулат экен кулакка. Ооба. Эми что биз адамдарды баардыгыны алдынан чыккан кара кызды көрсө, сразу чайхананы эстесин деп кара кыз кылып койду. Анда туугандар кара кыздарга жөнөтүп ала видеону деп койлубу? Жөнөтүңүздөр, барыңыздар, келиңиздер, биз ар дайым сиздердин кызматыңыздардабыз. Экинчи этажда 22 кабинабыз бар, көрсөтүп өтөбүз. Азыр бул жакты бир чагылдырып коеюн мен, микрофон берип турсаңыз. Микрофон да. Урматтуу мекендештер, бул мына кара кыз чайханасы дейбиз. Буюрса Москвада эч ким деле укпаса керек болот. Негизи жаңы ачылышты ушундай. Ички аураларды көрсөңүздөр, аябай таза, тынч, сонун. Достор менен, туугандар менен келип отуруп кетсеңиздер болот. Бул жакта ачык столдор бар. Бул жакта 2-ден 3-төн болуп да отурсаңыздар болот. Анан туугандар, бул жакта ажытканалар бар. Мужской, женский дегендей. Айнек бар экен бул жакта. Келе бериңиз. Келе бериңиз. Келип бул жакты чагылдырып көргөзүп койсоңуз болду. Эми азыр бул жакта дагы касса жакта бир аз чагылдырып көргөзүп коелу.
Эже торт боюнча дагы кичине маалымат берип коелубу? Торт. Кең бер жака келиңиз. Кыргызстан суусундуктары боюнча, торттор боюнча маалымат бериңиз. Доставкалар бар, торт сурагандар болот да. Торт негизи эле доставкага бардык нерсени доставка кылып беребиз. Сүйлөшсө келишим бар да. Ооба, келишим бар да. Бул жерде Торту кимдер жасайт? Өзүңүздөр жасайсыздар же? Поварлар жасайбы? Жок, бул торт домашний, бул өзүбүз жасайбыз. Бул медовик, шоколадный тортторубуз бар. Андан тышкары бул туулган күнгө бизде мурда айтып өткөм, бизде кимде ким туулган күн өткөзсө, чайханатынан бесплатный торт подарка кылып беребиз. Азыр деле ошондой. Азыр деле ошондой. Ким келип туулган күн өткөзүп кетсе, ушундай Мерил компаниясынын тортунан чайханатынан белек болот. Аябай, сонун эң кымбат торт, эң арзан торт канча? Торттор, селый торттор 500дөн, эси сатып аласыз. Бул жакта кусогу 200дөн тортторубуз. Домашний торт. Сонун экен. Мына бул эмне? Айранбы? Жок, ал домашний курут. Курут, а? Ооба. Домашний, Бозо жармалар деле бар, азыр учурда түгөп калыптыр. Бозо жармада сатып жатабыз. Келип калат, видео чыккы чейин, а? Ооба. Мынакей туугандар, бул Бул жакта кухнябыз, открытый кухня. өзгөчөлүгү ушул жакта, негизи бул чайхананын өзгөчөлүгү ушул жер десек да болот. Неге дегенде, бул жакта тамак жегенче, чай ичкенче поварлар иштеп аткандарын карап турсаңыздар болот да, бул жерде иш кылышат мына. Таптаза, аябай сонун. Ошо азыркы экинчи кабинага чыгайлы, а? Ооба, экинчи этажда кабинкаларды көрсөңүздөр болот. Бул жакта жүрүңүз. Бул жак. Өзгөрүүлөр болду бул кабинкаларда? Ооба, кабинкалардын ремонтторун баардыгын башкаттан кылдык. Негизи пожардан кийин эч нерсе калган жок десем болот. Мынакей ачып көрсөңүздөр болот кабинканы. Охо, мына бир чагылды көргөзүп коюңуз эле. Керемет жасапсыздар го ичин, а? Ооба. Баардыгы ар кандай стиль. Туугандар, уктуңуздар да. Туулган күн өткөзө турган болсоңуздар, торт бекер болот экен. Белекке берилет экен. Бул жактан чалдырып койсоңуз. Бир 20дай батат адам, а? Ооба, ошо 16-17 адамдык кабинкалар. Мына ушундай эле кабинкалар, кыскасы. Мына жак өтөйлү анда. Бул жакта ошо 5 чоң кабинкабыз бар. Мына жак чоңбу? Ушул 5өө размери бирдей барысы. Чоңдугу, бул жакта да кабинкаларыбыз бар, көрсөтөт өтсөңүздөр болот. Бул жакта да деңиз, а? Бул дагы тыккан наркы кабинкаларга караганда бул жак бир аз чоңураак экен, а? Ооба, ушундайраак. Болду. Бул жактан өтсөңүздөр болот, бул жакта кабинкаларыбыз бар. Бул жакта өзгөрүп кетти бир аз, а? Ооба, бул жакта дагы ошо өзүм өткөндө полный башкача ремонт кылдык. Светтери жанагы? Мынакей туугандар, бул жакта дагы 5-6 адамга ылайыктуу кабинка экен, а бул жагы? Ооба, бул жак кыздар үчүн атайын розовый цветте кылып койгонбуз. Охо, сонун экен. Мына жак карасаңыз, айнек. Аураны карасаңыз, айнек жолдо көрүнүп турат. Аябай сонун. Кайсы кабинканы чоңойттуңуздар? Ошол акыркы кабинка. Мына чериген, а? Ооба. Охо, бул жак. Сөрүдө олтургусу келбегендерге. Сонун болуп калыптыр го, а? Сөрүдө олтургусу келбегендерге ушундай атайын диван стол кылып койдук. Охо, бул жакта той маракелерди, баягы Куран окутуу боюнча туулган күн, жыйылыш, ушундай нерселерди өткөзсө болот да туурабы? Ооба, ал нерселерди Куран окутуу баарысын өткөзүп жатабыз. Особенно ошол көбүнчө сөйкө салуу дегендерге тапчанга отура беришпейт экен. Ошол жерде бул жерди бир аз ошого ыңгайлаштырып койдук. Абырасын жакшынакайраак кылып. Негизи эле ар кандай маракелерди өткөзсө болот. 50 адам, 40 адам биринчи этажда деле өткөзгөнгө ыңгайлуу меселарыбыз бар. Андан тышкары өзүңүздөр көрүп өткөндөй кабинкаларыбыз аябай көп. Келип досу жарыңыздар менен кандай эле бир тууган урук жакшылыктарыңыз, жамандыктарыңыз болбосун, келип ушу олтурсаңыздар болот. Жакшы өткөзүп берүүгө аракет кылабыз. Аябай сонун жакшы экен. Кошумча маалыматтарыңыз жок, а? Бардык эле маалыматты берип өткөзүп мекендештерге, а? Ооба, ошол кайрадан ачылдык, келиңиздер, сиздер. Заказдарды кабыл ала бересиздер буюрса. Бардык заказдарды кабыл алабыз. Айта бериңиз. Ошо доставкалар иштеп жатат, адресибизди билишет, бардык эле метро Люблино, улица Люблинский 60, Банян жанында. Көбүнчө ушул навигаторго келгенде айрыкча бизде могул Яндекстен баягы бизге чейин көп аттар болгондо ошолор чыгып калат. Ошол үчүн Люблинский 60 Баня десе прямой ушул жерге алып келет. Ооба. Графикте безвыходной. График безвыходной. Качтан качка чейин эле? 24 саат. 24 саат. 24 Күнү түн иштейт. Күнү түн иштейбиз. Өзүңүз тосуп аласыз. Өзүм тосуп алам бардыгын. Ошо урматтуу мекендештер, бир туугандар, замандаштар, кимде ким видеону көрүп жаткан болсо, группалар менен бөлүшүп, таратып койсоңуздар аябай жакшы болот. Лайктарды басып, жакшы сөздөр жазып, өзүбүз колдобосок, бизди эч ким колдобойт. Ондар ошон үчүн ар дайым бири-бирибизди колдоп жүрөлү. Баарыңыздар тынч болуңуздар, аман болуңуздар. Кийинки видеого чейин сак саламатта калыңыздар. Ассаламу алейкум жалпыңыздарга.
Москвадагы кыргыз элим, сиздер Москва шаарында болуп кирчиликтин маселесине муктаж болуп жатсаңдар, анда биз сиздерге ишеничтүү агаларды сунуш кылабыз. Москва шаары метро проспект мери 2-быйыттан чыгып келесиздер. Границага чекметиңиздерди карап такта берет, чонуйда барбы жокпу, ошол маселелер боюнча жардам берет. Стажы аябай жакшы. Маалымат алуу үчүн төмөнкү нөмүрлөргө кайрылып жатсаңыздар толук маалыматты берет сиздерге.